Videonun ıldığındağı koldu basıp, jana kommentariy bölümüne emne oyunuz bolsa жазып koyunuz. Бүгін 23 январда Бишкекте Ошто ысык көлдө журналист Болот Темировду колдоо митинги өтүп жатат. Белгилей кетсек, кечээ 22 январда Темиров лайф иликтөөчү журналисттердин кеңсесинде милиция кызматкерлери жана бет капчан адамдар тарабынан тинтүү жүргүзүлүп, андан кийин журналист Болот Темировду укук коргоочулар кармап кетишкен. Буга байланыштуу журналисттер, жарандык активисттер жана кайдыгер каралган жарандар колдоо митингине чыгышты. Бишкектеги митинг Ички иштер министрлигинин алдында өтүүдө. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын көзөмөлдөө усулдук башкармалыгынын башчысы Сапарбек Аманкулов митингдин катышуучуларына чыгып, Болот Темиров эч жака кетпөө тууралуу тилкат менен чыгарганын маалымдады. Ал эми акын Болот Назаровдун кармалышын мыйзамсыз дегендер дагы митингге чыгышты. Акындын жакындары үй бүлөсү кичинекей кызы да келгенин көрүүгө болот. Анда 5 жаштагы мөлмөл атамды чыгаргыла деген акын Олжобай Шакирдин эфиринде көрүүгө болот. Видеонун ылдыйындагы бармакчаны көргөн болсоңуз, анда бирөөсүн тандап басып коюңуз. Жана подписаться деген кызыл жазууну басып, жандагы коңгуроочону да басып коюңуздар.